Lexus NX300 ушул машиналарда темирден бак коюлган. Темир бактарда бир проблема бар достор. Мына бакты карасаңыздар кыйшайып калганы билинеби? Пластиковый бак менен темир бактын плюс минустары ушундай. Пластиковый бактар эгерде удар болсо кайра кайтат. Темир бактар удар болсо ийилет, бирок кайра кайтпайт. Мына ушул биздин азыр NX300 машинасы. Бул жерге байкасаңар мынакей удар болгон чоңураак. Ошол удардын себебинен бак ийилип кеткен. Мына ушул ийилип кеткен жерде бензин насос турат. Бул машинанын проблемасы биринчиден бак красныйга түшпөй эле өчүп калат. Экинчиден бензин шкаласы тура эмес көрсөтүп калган. Азыр чыгарып түзөйт. Металлический бактарда ушундай проблема бар. Toyotалардын жаңылары өтө көп ушундай. Ошого эгерде бензин насосунун шкаласы тура эмес көрсөтүп калса, бакты карап коюңуздар. Барыңарга керек.